Акыркы 5 жылдан бери тайцзи майрамы Ош шаарында 9 апрель күнү шаңдуу белгиленип келген. Бирок бул жылы аты жаман вирустун айынан майрам белгиленбей калды. Бир жыл аралыгында үйрөнгөн тайцзи көнүгүүлөрүн бүгүн спорт сүйүүчүлөр устаттарынын алдында тапшырып сертификат алмак. Тайцзи өнөрүн Кыргызстанга устатыбыз Макен Исаков алып келген. Бүгүнкү күндө бул өнөр менен 15 миңге жакын кыргызстандыктар машыгып келишет. Биринчи башталганда бул жоокерлик эске устагаттары болгон. Чжан Самфен деп аталган аты Чжан Самфен деп аталат, ошол устатыбыздын 1247 жылы 9 апрелде туулган экен. Ошол 9 апрель тайцзиден майрам болуп калды бүгүнкү күндө. Бирок Кытайда тайцзи эмес, ушу менен машыккандар ар жылы фестивалдарды өткөрүп майрамдап келишет. Кыргызстанда 1997 жылы Ош шаарында алгач ирет майрамдалган. Ошондон тартып 9 апрель тайцзи майрамы ар жылы белгиленип келет. Биздин устатыбыз Медер Бишкек бул майрамда дарак отургузууну салтка айланткан. Бүгүнкү күндө 2 миллиондун тегерегинде дарак отургузулганы маалым. Даракты сындыргандан көрө даракты отургузган пайдалуураак да. Тайцзи өтө пайдалуу көнүгүүлөр. Бул ден соолук үчүн дагы өтө популярдуу дүйнө жүзү боюнча бул. Европанын медицинасы муундардын гимнастикасы деп да коюшат. Спорттун бул түрүндө 5 жаштан 70 жашка чейинки машыгуучулар бар. Баары ден соолугуна кайдыгер карабагандар. Анткени ар таңда уйкусун кечип таңкы көнүгүүнү жасоо үчүн келгендердин көбү ооруларынан айыгып кеткенин кубануу менен айтышат. Давление аябай гипертония высокого риска деп аябай чоң давление менен анан 8 мм грыжа менен келген. Азыр чындыгында ал давление жөнүндө эч кандай ой жок. Жакшы болуп кеттим. Грыжадан да сакайт. Акыл эсти дарылабай туруп дене бойду дарылоо мүмкүн эмес. 15 жылдан ашык машыгып келген Нурасан Бакиров бул көнүгүүнүн ден соолук үчүн пайдасы зор экенин айтат. Биз кыймыл аракет менен эмоция, ой пикир, жүрүм турумубуз менен энергияны топтойт экенбиз жана жоготот экенбиз. Эгерде топтоосуна караганда жоготуусу көп болуп кете турган болсо, денеде ошол нерсе бузулат экен. Бузулгандан кийин адамдан оору пайда болот. Учурда карантинге байланыштуу көпчүлүк тайцзистер үйлөрүндө машыгууларын улантып, бардык үй бүлө мүчөлөрү чогулуп, ден соолук үчүн кам көрүшүүдө. Анткени денени чыңдоочу көнүгүүлөрүн жасаган адамга дары ичүүнүн зарылчылыгы жок экенин жакшы билишет.